айыл өкмөттөргө балансына арыктарды өткөрүп берсе болот деген норма мыйзам кирди. Мына ошодон кийин биз 2022 жылы СПА менен сүйлөшүп, сиздер кааласаңыздар толук өтүңүздөр, каалабасаңыздар частично ушу каналдарга өткөрүп берсеңер болот экен мындай мыйзам долбоор өттү деп, ошол мыйзамдын негизинде биз ошол СПАдан эң жанагындай проблемный болгон, эң көйгөйлүү болгон, алар бул жерге келип арыкты тазалай албаган участкалардын 2 участканы өткөрүп берди. Бул деген ушул Богот арык 12 километр и Апыртан арык 11 километр. Общий жалпысынан 23 километрде биз өзүбүздүн муниципалдык менчикке кабыл алдык. Башынан 100 литр сууга кирген болсо, дыйканга жеткиче 10 литр суу кетип калган. Биринчиден подъемго суу чыгып бериш керек. Экинчиден, мына жерде жагандай топурак болгон үчүн суу ушул жерде сиңип кете берген. И плюс камыш басып кеткен дагы бул жерге эч ким кире алган эмес. Кирип тазалай алган эмес да. Проблемный болгон мына сиздер көрүп турган ушул 500 метр Богот арыктын 500 метр жери, именно ушул жерге келгенде суу потеря болгон. Бул жерде бетон арык болгон эмес, бул жер камыш басып, арык почти жок болуп кеткен да. Сууну өткөзө албастан элге суу бере албай келип жүргөн. Бизде проблемный участка, ушул жерди сөзсүз бетонировать этпесек болбойт. Бизге жардам бериңиздер деп. Ал жерге биз долбоор даярдап, бардык документтерди мыйзам чегинде даярдап киргиздик. Алар колдоп берди. Мына айыл өкмөтүнүн 10%, калган 90%ын немеден райондук өнүктүрүү фондунан 3 миллион 918 миңге тендер аркылуу ушул жерди мына бетонировать этти. Бүгүнкү күндө бул арык аркылуу 150 гектар жер 4 айда бүтүрдүк окшойт менимче. Күздө баштап кышка чейин бүтүрдүк, потому что жазда элге суу берип турушубуз керек да, биз тынбай. Ошо ирригация маалы токтотуп, күзгө маалда баштап, кышта бүтүрдүк 22-жылы. Түшүмдүүлүк жакшы болуп, мөмө жемиштерибизди мол алдык. Буюрса, пакталарыбыз, беделерибизди бир жолу, 2 жолу ооруп алып болду, токтотчубуз. Аларды быйыл 4-5 орунга чейин ооруп, сугарып алганга жетиштик. Баланска алган учурда эффективдүүлүгүн көрсөтөбү же көрсөтпөй, азыр эми бияктан ошолго далил алып атабыз. Мисалы үчүн биз ушу муниципалдык менчикке алуу керек экен деген ойдо калып атабыз да. Себеби азыркы тапта АОПлардын ички арыктарды тазалоого, элге суу жеткирүүгө мүмкүнчүлүгү болбой калган. Бул тажрыйбанын иретинде иш жүргүзүшүбүз керек экен деген ойдо калдык да.